Дастан Бекешевдин шайлоо штабынын үгүт иштерине орто мектептердин окуучуларын пайдалануу фактысы аныкталды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Кыргыз Республикасынын УКМКсы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкер тарабынан Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 194-беренесинде каралган. Шайлоолорду же референдумдарды өткөрүүдө каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу боюнча Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын бузуу фактысы боюнча катталган сотко чейинки өндүрүш иштерин териштирүү жүргүзүлүүдө. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкер Бекешевдин шайлоо фондунун каражаттарынан тышкары келишим түзбөстөн агитаторлорго финансылык каражаттар төлөнгөндүгү аныкталган. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 22-беренесинин 15-бөлүгүн бузуу менен 18 жашка чейинки курактагы өспүрүмдөр Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкер Дастан Бекешевдин үгүт иштерин жүргүзүшкөн. 2021 жылдын 15 ноябрында талапкер Бекешев иштин жагдайлары боюнча өз ыктыяры менен көрсөтмө берүү үчүн Кыргыз Республикасынын УКМК органдарына келген. Азыркы учурда жогоруда аталган сотко чейинки өндүрүш боюнча иштин жагдайларын аныктоо боюнча бардык зарыл болгон тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Ошол эле учурда сотко чейинки өндүрүштүн материалдарынын көчүрмөлөрү тиешелүү чечим кабыл алуу үчүн Кыргыз Республикасынын БШКсына жиберилет. Кыргыз Республикасы УКМК Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын бузуунун алдын алууга көңүл бурат. Мыйзам бузуулар тууралуу маалымат болсо, УКМКнын 0312 62 05 85 телефонуна кайрылууңуздарды өтүнөбүз деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө.